кутмандуу кошо кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан башталды. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, достор. Кайрадан бир жумадан сиздер менен амандашып жатканыбызга биз да кубанычтабыз. Анткени бир жума биз күч топтоп сиздерге ушундай жакшы дем, жакшы күлкү тартуулайбыз деп сиздер менен учурашып отурабыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүн сиздер күткөн, сиздер суранган мыкты, таланттуу эстрада өкүлдөрүн чакырып келдик. Сыналга жакыныраак отуруңуздар, кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Анда болса келиңиздер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү биздин студиянын коногун сиздердин урсатыңыздар менен, сиздердин жагымдуу кол чабыңыздар менен тосуп алсак, астыңыздарда кыргыздын сыймыгы, кыргыздын желегин бийикке көтөргөн кыйын ырчы кызыбыз келип отурат. Албетте эле, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кесиптешим Назира айым айткандай, өзгөчө таланттуу ырчы айымды чакырып келдик. Кол чабыңыздар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстанда Нена. Канеке кол чабыңыздар. Нена! Кандай сизди күтүп жүрөт? Куш келипсиз, төргөтүңүз. Биздин студияга куш келипсиз, төргөтүк. Кандай келип алыңыз? Жакшы. Мен Ненаны ар дайым эле стилдүү көрчүм эле, аябай стильная деп. Бүгүн мен дагы стильная болуп окшошуп турумбу? Чачты кесип. Подружка. Кандайсың? Кандай? Ардактуу теле көрүүчүлөр, жаңы эле биринчи коомдук каналга коюп Салам Кыргызстанды көрүп аткан болсоңуздар, Нена келип турат, биздин кадырлуу коногубуз болуп, төрдүн мейманы болуп. Куш келипсиз, Нена айым? Рахмат. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Баары жакшыбы? Баары сон. Деги эле Instagram баракчаларында баары эле бир эле суроо сурап жүрөт. Ненам эмне кылып жүрөт, эмне көрүнбөйт дейт. Эмне кылып жүрөсүз, эмне көрүнбөйсүз? Чачым боюп жүрөм да. Чачыңызды өтүрөт. Биринчи эле суроо ошол да. Биринчи эле суроо, ушунчалык чачка ошо боекко ушунча убакыт кетип атабы? Билбейм, ошондой кабыл алышат окшойт. Чачың эмне беле болгон десет да биринчиси. Өстүрсөң болот деген эле суроо. Чачыңды өрттөй ийгенсиңби? Же духовкага башыңды тыгып алгансың? Күнгө загар алган. Аябай көпкө чейин алдырган окшойсуң. Ошондой. Анда эмесе, Нена айым, келиңиз чыгармачылык дүйнөсүнө сапар алалы, кеп кылалы. Качан көрбө, биз сизди ар дайым деги эле мындай тынымсыз мээнеттин үстүндө, жумуштун үстүндө көрүүчүбүз. Азыр эмне менен алек болуп жүрөсүз? Азыр болсо эң чоң кесиптин ээси болуп жатам. Эмне кесип экен ал? Эне деген кесиптин бири. Ошону жакшы аркалап жүрөм десем болот. 2 балам бар. Улуусу 5ке чыкты, кичүүсү 3кө чыкты. Улуусунун аты Санкара. Кичүүсү Айбек. Санкара. Санкара. Биринчи ат бул атамдай. Кыргызстанда 2 эле Санкара болчу. Ушул экинчиси менин балам. Биринчиси ким экен? Биринчиси хирург, ушундай Санкара деген хирург бар экен. Ошонун атынан коюлган. Санкара деп Бүт Кыргызстандын баарын айланып аттарын сурап чыктыңар, эч ким аты Санкара эмеспи депчи? Архивдин баарын көтөрүп көрдүк. Ошо экөө эле бар экенин айтып атпаймынбы? Деги эле мен деле айткам, дүйнөдө Санжар мен эле бармын депчи, калгандары фальшивка деп. Ал эми Ал эмнени чечмелейт экен? негизи кыргызда жан-кара дегендер бар. Кара деген сөз негизи жоону кара дечи, малды кара, мындай саны жок дегендей. Анан ушул балада дос болобу, байлык болобу, эмне болбосун, сансыз карадай болсун деген мааниде. Кара деген сөз бул мааниси чексиз деген. Чексиз деген мааниде да. Жакшы, жакшы аткен, буйрусун ошондой эле болсун. байыртан кыргыздарды кара кыргыз деп койчу, мындай чексиз кыргыз болгон экен. Кичинекей кезиңерде бир күлкүлүү окуялардан айтып берсеңиз. Эми күлкүлүү окуялар, анекдот окубай эле кош керек. Ал күнүмдүк турмушта болот. Мисалы, жакынкы эле арада 1-2 жыл мурун эле таксиге отуруп калам. Таксиге отуруп, үйгө чейин жеткирип коюңузчу деп отурсам, мындай эле жупуну кийип эле, кадимки эле кирсем, мен аябай карады водитель, карап туруп. Жанакы Нена эмессиңби дейт. Мен да аны карап туруп, жок Айбеке, вообще десем. Ошо, ал сен ак экенсиң, ал кара. Бирок ошо Ненаны көргөндө вообще жакпайт мага мен. Ошо кызды көргөндө аллергия болом деп үйгө жеткенче мени сөгүп барды дегиле.
Мен де жөн отурбайм. Мага да жакпайт байке деп коюп. Жеткенче эми ашатып баратат дегиле. Эметшем, же эркек эмес, же кыз эмес, же ырсыңдайт деп. Уа байке, вообще десем. Сен аябай жактың сен аябай татынакай кыз экенсиң деп коет. Ошентип үйгө чейин Ненаны аябай ушактап бардык. Ненанын чучугун баарына жиликтеп да салдык. Анан үйгө киргенден кийин чыгып баратсам бир күлүп атпайм. Күлгөнүмөн таанып койгон окшойт. Кечээ күнү бир таксиге отургандай тишиңен тааныдым дегендей ошо таанып калган окшойт. Балким ал атайын ошо сизди күтүп атып ушул бир бетине жамандап алайынчы деп күтүп жүргөн таксист болор. Балким. Балким, Балким андайлар көп. Нена, өзүңдүн атың бул псевдоним да. Туурабы Нена? Өзүңдүн атың? Нена Бүбү. Нена Бүбү. Бүбүсүн алып койгонсуз. Чын, Нена Бүбү. Ого жөн. Сулуева. Нена Бүбү чын эле. Ооба. Мына биздин мен дагы бир жерден уккамда, бир жерден көп ведущийлердин тили келбей «Неня» деп чакырып ушундай ар кандай кылышат. Ооба. Паспорттон Нена кечип кой, Нена. Неня. Алдыңыздар да. Неня. Неня. Ага да көнүп кеттик. Эми баракелде, ар бир айымдын өзүнүн сыры бар. Бизге Нена айымдын өзүнүн аты маалым, бирок билбейм эмнегедир бир себептер менен сиздерге айтпай жатат. Балким аябай мындай айтпа деп бирөө насаат берип жөнөткөнбү. Деги эле мейли, сыр бойдон кала берсин. Балким алдыда болор. Салам Кыргызстаныбыздын өмүрү узун болсо бир 20-сезонго келгенде ай негизи менин атым деп туруп айтып берерсиз. Буюрса. Эми чыгармачылык жашоого аттанган соң сиз анда эми бойдок кыз болчуңуз. Андан соң статус өзгөрдү. Андан соң энелик статус пайда болду. Мурунку Нена менен азыркы Ненанын айырмасы барбы? Деги ички дүйнөнүк элемде адамдарга кайрылуусунда. Албетте бар. Ар бир кишинин размерлери да өзгөрөт. Бүт эле өзгөрөт. Гардероб гана өзгөрдүбү? X болчум, азыр M болуп калдым деп. Тамаша. Бойдок кезде курч жүрөк. Ал эми азыр болсо жоопкерчилик көбүрөөк. Жана ар бир кадамыма айткан сөзүмө да көбүрөөк басым жасап баштагам. Мурун боло берет. Азыр кичине кунт коюп, анткени бир жолу мындай болуп калган, бир өзүмөн чоң бир 2 метрлик бала келет. Ненеже! Мен сиздин ырыңызга чоңойгом десем, мен туякта мен кайсы динозаврдын кирем деп өзүм жаман сездим. Ошодон кийин кой, каткырык күлгөндү токтот. Бир аз токтолуш керек, бир аз басыш керек деген ойго келдим. Ошон үчүн айырмасы бар. Бир аз токтолуп кал, бир аз. Анда Назира эжеке ушул өзүн токтото албай атканда жанына чоң-чоң шкафтар жөнөтүп туруш керек экен да? Дароо эле токтоп калышат экен. Ооба, ошентиш керек экен, ошондой эмелерди. Нена, сен кичинекейиңде кандай кыз элең? Тентекпи, же жоош кыз белең? Курчак ойноп көчөдө кыздар ар кандай болуп чоңоюшат го сиз? Жок, мен курчак деле ойногом, бирок көбүнчө балдар менен ойногом. Ошо көрүнүп турат да. Лянга тепкен, биз чүккө ойногом, сайкур, анан кыт куйуп бер деп байкелерин уратчумун. Өзүм балдардан айырмам, болгон узун чачым болчу. 18 жашка чейин тиземен ылдый узун чач. Ошо эле айырмаланып турчу. Анан балдар ушу чачка футбол ойноп атканда тартпасын деп мойнума оруп алчу, мындайдан кылып, кепка кийчим. Антпесе аркаңан тартып салат. Анан байкелерим болсо бар үйгө киргин, эркектер менен ойногон болбойт дечи да. Ата ойнотпойт. Энең драйн ойнот деп. Анан ойнотот. Сен азырчы, сен азыр бир печать кылабыз футбол ойногондо. Ыйласаң үйгө киресиң де. Ыйлабайм. Атам ыйлаба деген, ыйлабайм деп барам. Анан балдардын баарын айтат. Тепкилегиле дейт деп топ менен. Тарс. Сыр билбей жок биякта 1 жаш келсе, кетер. Мен ыйлаган жокмун. Ал жамыр жаат деп. Жок, мен ыйлаган жокмун. Жок, бул мурдун канаган жок. Жок, шишиген жок деп. Ошентип кетчүмүн. Мындай кошчу эмес. Биз аял заты ыйлак болобуз да. Мен деле мисалы мага деле суроо берип калышат. Сиз күлүп эле жүрөт болушуңуз керек, такыр ыйлабайт болушуңуз. Мен өлө ыйлакмын да.
ушундай жатып алып бакырып тоого чыгып алып кыйкырып биякта бугумду болгон арманымды чыгарып ыйлап алам. Анан сиз кандай кылып чыгарасыз? Депрессия же болбосо жиниңиз келгенде ушу бирөөгө көргөзүп, жана сыр айтып, ар ким ар кандай кылып атканда, мен мисалы перестановкага келгенде кир жуйм, анан ыйлайм. Сиз эмне кыласыз? Мен да кир жуйм, үй окшош. жыйнайм, перестановка мен да кылам. Бирок ыйлабайм. Анткени жаш чыгып барса артка дейм, артка деп. Жо ыйлаганда бүт эмелер чыгып кетет да. Дейм да, вверх деп. Өзүм сөз бергем, ыйдын кереги жок, ыйласам да жакшылыкта ыйлайм деп. Эмнегедир ошо сөз айткандан кийин көзүмөн ый оңой менен чыкпай калган. Бирок бир мелодрама көргөндө, Хатикону көргөндө, Буркура Индияны көргөндө момтип ыйлайм. Чыгара аласыз, Чыгарам ошондо. Депрессияны мен албетте бирөө менен сүйлөшүм керек. Көбүнчө таксисттер менен сүйлөшөм. Байкадык. Таксисттер сонун чыгарат экен. Алар өзүнүн арманын айтасын, алайга кеттик дейм сразу эле. Анткени узун да. Бирок негизи Эмне узун? Арман алайга жетет. Арман алайга Үйүңүз кыска болсочу. Таксисте кой турайбы, отуруп. Алар ушинтет. Заказ чыгып калса. Алар өчүрүп коет заказын. Сөзгө алаксып кетип токтотуп, светин көгүзүп, мени карап, анан сүйлөшөбүз. Жана барго, удобно отур, что вас беспокоит депчи. Таксисттер менен, Ал эми Жана болуп кетет, мен алардын проблемасын угуп, алар менин проблемасын А сен алар тааныбасаң деле айтып бересиң. Болот ушундай. Анткени досум менен сырдаша албайм, ата-энеме айтсам жүрөгү ооруйт дейм. Анан Таксисттер ким эле айтып салам. Мен айтып салам, билбейм. Кетип калат, билбейм. Таш менен сүйлөшсөм жинди дейби деп. эми бизде Кыргызстанда өзгөчө Кыргыз элинде байыртан тарбияланган. Сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Советтер Союзу болгон. Ар бир инсандын өзүнүн ролу бар. Үй бүлөдө атасы тигини кылат, апасы бул менен кылат, балдары тигинде болуш керек, кыздары мындай болуш керек. Тем сиз жаш кезден баштап уулдар менен, жигиттер менен ойноп өсүп калдыңыз, анан өсүп атканда, чоңоюп атканда дагы деги эле кандай деп ойлойсуз? Эмне себептен сизге көбүрөөк мындай ыңгайлуураак болгон? Өзүңүздүн ролевой модельди кичинекей кезде эркектер менен чогуу ойноп жүргөн. Андан соң үй бүлөлүк жашоого аттангандан кийин кыйынчылык жараткан жокпу ошол? Мисалы үчүн үйдө эми эркек деген кожоюн болуш керек, же андай эмес. Үйдө дама козырь дегендей сыяктуу. Жок. Бизде мисалы мен эки улуу агам, эки байкемден кийин мен төрөлүп калдым. Ошон үчүн эркектер менен ойнош мага айла жок. Анан аларда үйдө жалаң машина болсо айла жок. Анан курчак алып келип беретем, алар машина экөө ойноп атса мага кызык болуп аткан үчүн айла жок болуп калды. Бирок бизде үйдө тарбия, атанын сөзү бул мыйзам, закон. Атам айтты, бул бүттү. Артка не подлежит. Ошон үчүн бизде деле тарбия, эркек киши айтты, эркек киши чечет. Ошон үчүн бизде үйдө башында эркек киши, андан кийин мойну аял киши. Бирок мойын каяка болсо Түрдүү моюн бар болуп тукуңуз, Кээ бир моюндар кичинекей, кээ бир моюндар чоң болуп тукуңуз, жоон. Жоон болуп. Кээ бир моюндар баштын үстүндө туруп калып тукуңуз. Сиздин моюнуңуз кандай? Сука. Мындай нары бери бийлеп турабы кыймылдап? Мындай. Ой! Ай деген. Жакшы экен. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана күйөрмандар, Ненага бир кол чаап койсоңуздар болот. Кебизди улантабыз. Эми өзүңүздөр байкадыңыздар, шайыр десе шайыр, таланттуу, чачы кыска. Эми чачы кыска да көп жактырат турабы? Чачы кыска болгону менен акылы узун. Албетте. Жана үнү дагы сонун экен. Ооба. Бир эме ушунча. Акылым те качан жетет деп коюңуз. Ушунча келгенден кийин бизге конокко келген ырчыларды деле эмес, башка тармактагы маданият кишилерин ырдап бер деп суранабыз. Анткени бияктан эми отжимание кылып бер. Жерде кылдырабыз. Эми оюндарда сизден бир жакшы ыр десеңиз, элдин баары күтүп атат болуш керек эми. Санжар менен Назира сүйлөй бербей, суроо бере бербей ырдатпайбы деп. Бир куплет припеви менен да? Макул, кааласаңыз эки жолу припев ырдап койсоңуз. Немесе силерге жакында эле эски ырды жаңырлантып жазганбыз. Каныкей Иралиеванын обонуна бала жыты. Ошо эки балама ыр тартуулайын дегем. Абдан оор болду десем болот. Себеби өзүмө бир шаңдуу ырлар жарашат. Ал эми бул ыр мээрим төккөн бир ушундай энени жаратыш керек. Ошон үчүн бардык энелерге. Кол чаап коелуңуз анда. Анда нарып бери бийлеп турабы кыймылдап? Жок. Жок. Бизде мисалы ыр тартуулайын дегем. Абдан оор болду десем болот. Себеби өзүмө бир шаңдуу ырлар жарашат. Ал эми бул ыр мээрим төккөн бир ушундай энени жаратыш керек. Ошон үчүн бардык энелерге. Кол чаап коелуңуз анда.
Togülünдөy çıtından tegerenim Çarkaylanıp balaçın ibelenim Otko suğa kanatı kayrılsa da Düt dura barına henetigen Kumarlanam mansayın Kumarlanam mansayın Citinan iskep Citinan iskep Sadagam de faydayım Sadagam de gündüyüm Apa keng alka Ay баракелде. Мен анда эмесе биз ар бир келген мейманыбызга ушундай жакшы маектен соң сураган бир сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн сүйүктүү жерим, туулган жерим. Кыргызстан мен үчүн сыймыктанган, балдарым жашаган жана келечеги кең болгон мамлекеттердин бири. Бизде бир конок айтты эле, Кыргызстан мен окуган жер деп, Ана сүрөткө түшүп койлу. Жакын эле. Турасыз же отурасыз? Отурабыз. Instagram баракчаларга келип туруп, сурооңуздар жазсаңыздар болот. Нена сөзсүз түрдө жооп берет. 1 2 3. Нена, чоң рахмат. Анда оюнга катышалы, сахнага чыгып бериңиз. Биз эми Сонун ойун ойнойбуз. ушундай эле маектен келе сизди кетирбей бир аз кыйнап анан кийин кетирели. Биринчиден азыр укмуш тутуп бийлейсиз. Бир музыка коебуз, бийлейсиз. Бийлеп атып туруп, музыка бир 5 секунд, 10 секунд, балким 20 секунд болушу мүмкүн. Музыка токтору менен бир бутуңуз менен каалаган шайыкты жара тебиш керек. Жарылган соң ичинде, кагаздын ичинде эмне аткарыш керек, ошонун баары бар. Сүйлөштүкпү, эч ордо жок. Биринчи бийлейбиз, каалаган тандап туруп жарасыз. Сүйлөштүк. Анда эмесе телекөрүүчүлөр, даяр болсоңуздар сыналга жакынап отуруңуздар. Көрөрмандар кол чабар жаңырсын. Нена ортого келип бериңиз. 1 2 3 салам Кыргызстандан Нена кеттик. Ya llevo presente. Here we go. Шайык жарылып атканда тарс деген үн чыкканын билбей элеңиз мурун. Көп шайыктардан чыгат дегелечи. Кана, быдан башталган жаныбарлар. Быдан башталган жаныбарлар, жок дегенде оңду айтыш керек болот. Сиздер эсептеп туруңуздар, кеттик. Бегемот, булбул. Бегемот менен булбулдан башка эмне бар? Бака. Айтпагыла. Котурлар. Эме, Пил болот ал, бу менен башталбайт. Пил болот. быдан да эмне бар эле? Бил деп атпайсызбы? Жок, бил деген жок. Азыр эле калды, макул 5 кылып койгон. 5 кылып колчу мына. Бегемот болду, бака. Дагы эмне дедим эле? Бегемот, бака. Бака. Анда эмне дедим? Булбул дедим. Бул, ага. Быдан дагы эмне бар эле? Бу эмне бар эле? Иште. Санжар билет деген. Не керек? Балык. Балык, ошону Анан дагы быдан эмне бар? Дагы 5-сөз. 4 секунд ичинде таппасаңыз 5 ажыман жазасыз. Бука. Ай баракелде, таап калды. Дароо эле ажыман менен коркутуш керек болчу экен. Анда эмесе экинчи 1 2 3 кеттик. Оңой эле жарып кеткен эми, мунусуна коркпой калды, өзүңүздөр билдиңиздер. Кана жаныбарларды тураш керек экен. Жанагы 5 жаныбарлардын эми башкасын кылып алам. Буканы турат болсок тура эмес болуп калып турабы азыр. Ит, мышык, уй, маймыл, түлен, жылан, балык дейт. Балыктан баштайлы. Эң эле белгилүүсү балык да турабы. Балык турасак болот, албетте тамаша. Башынан башталы. Ойлонгон убакыт жок. Мен айтам, сиз дароо тура баштайсыз. 1 2 3 ит. Мышык. Уй. Маймыл. Түлен.
Аябай мына башкача түлен экен. Сел жактан келген түлендер ушундай болобу? Ичи ооруп аткан А, ичи ооруткан түлен, орусчан түлен экен, жылан. мындай жылан да, мына куйругу бар. Мен айтпайм, жана деп түкүрүп турганда ошондой кылып атабы депчи. Ана хит балык кандай турат экенсиз, көрөлүчү, балыктын үнү деле жок эле. Сиздин оюңузча балык ушундай, э? Макул анда эми. Мындай кылып турасың. Ар кимдин балыгы башкача да. Ал сиздин балыгыңыз окшойт. Анда эмесе 3-чү бийге кеттик. Андай Салам Кыргызстандан, Нена. Таланттардын текшерип атабыз. I can be a lifesaver, treat me like a jawbreaker. Болбой калды. Баракелде. Тетиги шарбы көрдүңүзбү? Шустый шар экен. Кетип калды. Кана конфетти оозго толтуруп ырдаш керек. Канча конфет батыра аласыз? 5 конфет, 10 конфет, 25, 30. Айта албайм. Айта албайм. Процесс покажет дегенде, Жок, көрөлү. эме Ненанын күлгөнү оозу чоң эле, көйлөп атып керек, э? Бирден берип, биринчи 5тен баштап көрөлү. Бүгүн салыңыз. Мен ачып берейин сизге. Жок, кагаз менен деле жиберсеңиз болот, кагаз деле таза. Кагаздагы жемиштик дейт. Мен алыңыз. Америка. Эки болду. 3, Мен шилекейим ак кеттим азыр. 4, 5. Манай кандай? Жакшы. Айтып Айтма, 10 батат, 10. 6. Кандай манай? Жакшы. Жакшы экен. 7. Болду, жетим бири кыдыр. Конфет түгөнүп калды. Жете? Конфет көп, жакында 2 мешок бар. Болот, Жетет, жетет. мондай толо берет, адам үстүнө да чыгарсайт да. Mo сүйлөп атканга дагы керек Сүйлөп экен. атат, дагы. Мен күлүп деле сүйлөй берем. Конфет өйдө чыгып кетет да, ананчы. Көз көрүнбөй баштайт. Мындай конфетке байбыз. 7. 8 болсун. 8-нчи болду. Келиңиз. Ана 9. Сиз жутуп коюп атасыз бу жактан. 10. Мен мынайтем, көз өлчөм менен эле билип койдум. Болду окшойт, э? Тултуйдуңбу? Анда астыңыздарда Тултук Нена. Кол чабуулар. Кайсы ырдырдайсыз эми? Бултук болдумбу? Какап кетпеңиз, э? Макул. Макул. Ненадан ыр. Жандуу чыгарма, мындай үндү эч качан уга элексиңер. Мындай микрофон береш. Жок. Мындай басып такап турганга чыгып кетпесин деп, э? Ады эл көрсүн. Ошо эл көрсүн деп атайын Санжар ойлободу бул оюндучу. Кимсе эмес Санжар. Котурса? Мен монтип ырдайм, монтип. Макул. Милайха болобуппу? Нена сиздер үчүн ырдайт, кеттик. Эми ырдаш керек. Каалаган ырыңызды жандуу үн менен. Туята. Жаш элең шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Жа анда колуңузду эле алып коюңузчу, мында образга киресинчи. Тултушка. Анча конфет чачырап кетсе болот. Азыр Таттанга деп. Дайыр болуп тургула. Ненадан бекер конфет түшүп калышы мүмкүн азыр. Деп азаттыңыз. Ненадан чачыла. Кеттик. шилекей менен кошо. Кыскача ырырды Макул, болот. Зыяным жок эч кимге, тостогон көз бакканмын. Ташыргытса тентектер, мен ошого каппанмын. Стаканга. Стаканга эле чарып кетсеңиз Бул жерге калтырып коюңуз, 10 конфетти музейге калтырып коюңуз. Ненан оозуна чыккан конфеттерди. Анда бийни улантабыз, аз эле калды, өзүңүз байкадыңыз. 1 2 3 кеттик. Бул мындай турбайбы? Шашпаган избитте турбайбы? Шашпаган избитте турбайбы? Караңызчы. Болмас, бизге кетип баштайм. Ой, болбой калды. Баракелде. Булар түшөт да.
Мынаке. Гелий газын менен дем алып, ырдап бериңиз дейт. О, Гимн билесизби? билем. Анда гимн ырдап бериңиз. Сиздер үчүн биринчи жолу Салам Кыргызстанда биринчи коомдук каналда гелий менен дем алып мына гимн ырдайт. Кана тургула алдыңар. Кененирээк. Акман гүлү асқаз olur талалар, eli Болбой калды. bizdir. Дайыржал. Ненен үнү келет жактан. Canı menen barabar, sansız kılım alatosu meken dep. Дайыржал. Bizim ata babalar. Algalay bir kırgız el, azatlıktın Болбой yolunda. калды дагы. До конца дагы. Erkinde derisi derris takdırın kolunda. Баракеле! Берсене сүйлөп. Секретели көрүүчүлөр мына конкурстар катышылды. Эми мунун баарында дагы толтура оюндар бар. Ушуга чейин деле кызыктуу болуп, күлкүлүү болду. Мындан ары улантууга кажет деле жок. Азыр Назира айым үнү менен сизге рахматын айтып турсун. Азыр мен рахмат айтып алайын, Чыкты уже. Астыңыздарда нені болды? Нені аға қол чағылар? Şu dağılış керек еді да? Сізге жаштақай бізден белек. Кол чап турабыз. Уулдарыңызга жана үйдөгүлөрүңүзгө сөзсүз түрдө бизден белек болсун. Ата кондитердик фабрикасы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү. Келиңиз үйдөлөргө отуруп коюңуз. День ночь сөзсүздө бул жаңы чыккан үрүн аябай даамдуу жеп коюңуздар. Келиңиз. Эркин микрофон кайрылсаңыз болот. Салам Кыргызстан теледорбооруна чоң ыраазычылык билдирем сиздерге. Мындан ары көп жашаңыздар. Ал эми кыргыз элине болсо, балдарыбыз оорубасын, ата энебиз аман болсун, кыргыз элинде токчулук болсун, ынтымак болсун жана күлкү ар бирөөбүздүн жүзүбүздө болсун. Мына сиздер үчүн. Чоң рахмат. Сизге чоң Бул рахмат. сизге үйдөлөргө сөзсүз коюңуз. Рахмат. Үйдү көрүп алыңыз, келип туруңуз эми күндө. Узатып койбойсузбу? Көрүшкөнчө кайрадан. Үй бүлөбүз дайым куунак жашайт. Шаң тартуулаган карамелдер. Шаңдуу жана даамдуу. Санжар өткөндө ушунчалык сага ыраазы болдум. Мен дагы ушу орозо айы болуп, жакшы болуп, конокторума магазинден сатып албай сен мага белек кылбадың беле? Коноктордун бүттүгү жактырды. Мындан кийин биз ушу ата фирмасынан эле алабыз депчи. Өткөндө мен алдым эле, азыр орозо бүтө элек да. Сен дагы үйдөгүлөргө чакырып, муну сен алып кетпейсиңби? Рахмат, качан айтат дейм. Кайра эле ар бир берүү сайын сиз эле алып берип. Рахмат Бир эле эжеке. жолу алдым го. Ата кондитердик фабрикасы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү. День ночь алыңыздар. Даам татыңыз. Сапарыбызды улантабыз, сиздерди көпкө көтүртпөйлү. Дароо көптөн бери күтүлүп аткан акыркы учурда бир эле Кыргызстанды эмес, керек болсо Россиянын жер шарынын жарымында эле кыдырып тынымсыз иштеп аткан мырзаны чакырып келдим. Ооба, туура айтасың, Санжар. Анткени бул жигитти улуу аталарыбыз, апаларыбыз, жаштар дагы бардыгы кыргыз эл эмес, казак эли дагы сүйүп күткөн. Биз дагы аябай жакшы көрөбүз. Астыңыздарда көптөрдүн суроосу боюнча, астыңыздарда кыргыздын жылдызы. Нурлан Насип, тосуп алыңыздар. Алеке болчалар. Келиңиздер көтүңүз. Болчалар. Нурлан Насип. Болчалар. Кандайсың, Нуку? Ой, Нуку да биз эркелетип ушундай эме үйүндөгү псевдоними ушундай эркелетип, Нуку, Анан шетей Нуку. Калганды айтпай эле коеюн. Башында эле Нуку Насип деп чыксаңыз болот экен да? Оригиналдан Нуку деп. Эми тамашасы менен Нурлан мырза кандайсыз? Эң сонун. Жакшысыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Деги эле акыркы учурда байкап атабыз, сизди бир эле Бишкекте эмес, эле Кыргызстанда кармап калыш оор болуп атат окшойт. Ой, быйылкы жыл мен үчүн абдан мындай жакшы, жемиштүү жылдардан да болду. Башталгандан баштап быйыл өзгөчө чет мамлекеттерде көп болдум.
Анткени бул дагы менин бир кыялдарым бири эле. Бул кыргызда жакшы сөз бар го. Чакырган жерден калба, өзүң басып барба дейт. Ошондуктан чакырган жерлерге ошо Кореядан баштап Европа, Дубайларга чейин барып жер көрүп эс алып келдик. Азаматсыз. Мынча арыктап кеткенсиз. Мен ушундай бир калыпта жүрөм го. Мында бир аз арыктап калыпсыз. Бирок эми эркектерге жакпайт да, кечирип койчу, унутуп коюп туруп. Эркектер арыктап кетсең десе жакпайт, кыздарга толуп кетсең жакпайт да. Нормально эле баягыдай жөрлөп тийишип тамашалап атпайбы. Эми ошо алыскы сапарда Кудайга шүгүр канча жылдан бери Нурлан насип болгондон бери бир калыпта эмес тепкич өйдө кетип баратат. Азаматсың. Кубанычтабыз. Ушу эмне бийиктиктерге жеттиңиз? Кандай жаңылыктар бар? Ошо жөнүндө айтып бериңизчи. Чоң рахмат. Мен жаңы чыккандан баштап Назир эжем мени жакшы билет. Чогуу гастролдоп, биринчи алгачкы концерттеримди дагы Назир алып барып, ушул күнгө чейин мен аябай бир туугандай болуп калган. Назир эжени абдан жакшы көрөм. Санжарга мактап койчу. Ошондуктан бул ийгиликтерге жетип атканыбыздын ушу элибиздин колдоосу, анан өзүбүздүн эмгектенүүбүз деп ойлойм. Эмгек кыла берсең бардык ийгиликтер секинден багынат деп ойлойм. Ошондуктан ушул күнгө чейин тынбай чыгармачылык адам болгондон кийин эч качан токтобой иштеш керек экен. Ошол принципке туруп алгам. Ошол бойдон тынбай иштеп келатабыз. Тынбай эле иштеп атасыз, Тынбай эле. Жакын арада бизден Россиядан бир тааныш келип калды. Орус жараны. Такыр кыргыз эстрадасын тааныбайт, билбейт, бирок мага бир суроо сурады. Санжар дейт, бул ким, бул силер жактан Нурлан Насип деген деп атпайбы? Эмнеге десе, мага ошол жакта иштеген кесиптештер айтып калыптыр. Ушул күнгө чейин бул факт. Биздин ырчылар бул жакта эле туруп турсун. Орустун, Россиянын өзүнүн ырчылары ар бир айылына кыдырып келе экен. Бирок сиз кыдырып коюпсуз. Кыдырып коюпсузбу? Кыдырып коюпсуз. Россиянын ар бир шаары, ар бир жери, каяка барба, тиги чети, бул чети ар дайым элдер толуп турат. Ал чын эле көргөн адамдарбы же чогуу массовка алып жүрөсүзбү? Мен негизи жаш ырчылардан айырмаланганым көбүрөөк гастролдогон болуш керек деп ойлойм. Анткени көп биздин ырчы жигиттерибиз айыл жергесине гастролго барбайт. Моюн калыш керек чындап эле. Бирок мен негизи башынан ушу гастролдогон жакшы көрөм да, көнүп калгам. Кичине эс алуу болсо, ушундай жүрөгүм концерттерге чыккым келип калат да. Ошондуктан мындай администраторлорум бар. Ошолор жака барып келели, бияка барып келели деп сунуш түшөт. Анан баягы интернет булактарынан да көп суроолор болгондо пландарыбызды коюп алып, тактап алып, анан барып келебиз. Эми Кыргызстандагы маселе, мейли Кыргызстанда баары тааныйт, Кыргызстанда сизди көрөт, Кыргызстанда өзүңүз айткандай администраторлор бар, алар бат тарс этип бара калат, уюштурулат. Чет өлкөдөгү гастролдор кандай уюштурулат? Чет жакта дагы сиздер Европа шаарларына, өлкөлөрүнө тур кылып келдиңиз, Гүлнур эжеке менен чогуу. Гүлнур эже менен бизди ушул улуу эжек эмелерден, ырчылардан Гүлнур эжени тандаптыр. Жаштардан мен тандашыптыр. Биздин максатыбыз ошо келген мекендештерге жакшы концерт коюп, өзүбүз жер көрүп, ошол жактын эмелери менен таанышып келүү болчу. Эми Нурлан жалаң эле баары сонун, баары эле шаң шөкөт жылмайып боло берсе дагы окшошпой калат. Эми сизди чакырып бул суроону сурабай койсок да болбойт. Европага тур алып жүргөндө ошол убакта бир эле сүрөт аябай чоң резонанс болуп кетти. Кыргызстанда резонанс болду, Казакстанда биз Россиянын дагы социалдык тармактарында, булактарында бул эмне деген кеп деген аябай чоң резонансты көрдүк. Адашпасак Германияда жүргөндө бул эмне болду? Ошол эмне болду? Сиз жанагы жерде эле тарыхын билбей калып сүрөт алып алдыңызбы? Тарыхын билбей калдырдым чындыгында. Дагы бир жолу эгер билбей калсам кечирим сурайм. Анткени багы мусулман баласы кечиримдүү бири-бирибизден кечирим сурашыбыз керек албетте. Ошондуктан кимдерди капа кылып алсам чындыгында кечирим сурайм. Мен багы ал жерде Берлинде бизди ошол кыргыз диаспорасынын ошол жерде балдар тосуп алган. Мен чын айтсам уктап туруп эле чыгып кеткенбиз. Барсак ушундай нерселер туруптур. Анан өздөрү көрсөтүп бергенде ошондой сүрөткө түштүпчү. Анан сүрөткө түшүп жүктөп койдум.
Анан башталды. Анан Анан башталып кетти. Мен билген эмеспиз. 2-3 анан Ал кийин балдар деле билбейт Ал балдар окшойт. өздөрү связга чыгышты кийин. Ушундай болуп кетти, тигүү ушундай өчүрүп эме кылып койчу. Анан биз олтуруп элден кечирим суроо иретинде эме кылып жазып. Сен жыргап түшүп алгансың. Жыргапчы болгон мен. Албетте эми кээде болуп турат. Кечиримдүү болгонду унутпайлы, кол чаап койсоңуздар болот Нурланга. Бирок Анан- биз ошондой эле ойлодук. Бул балким бирөө атайын айтпай башка нерсе деп сүрөткө тартып койду, же Нурлан билбей тартып алды. ошондой болуп калды чындыгында. Монтаж болуп калдыбы дегенде ой болгон. Чындыгында билбей калдык да. Мен дагы бир суроо ушуну көп эле бардыгы кесип алып Инстаграмда, Фейсбукка киргизиптир. Буга чейин сиз бизге эфирге келгенде биз тишиңизге тийишип койдук элек. Андан кийин ошону бардыгы сиздин Азыр күнгө чейин айтат. азыр күнгө чейин бизге дагы айтат дагы эмедешип, кээ бирлер күлүп айтат, кээ бирлер чындап эмне жазышат да. Сизди жакшы көргөн поклонницаларыңыз Жеп атабыз. Туура айтканда эме, буну жакшы көргөн миңдеген армиясы. Анан өзүңөрдүн тишиңерди карап, мен тишим нормально. Азыр сүйлөп атсаңыз, тишти оңдогон жаткан окшойсуз, Ошо деген кириш баштадым мен. Керек болсо биринчи коомдук каналда айтып атышса деп коебуз. Биринчи коомдук каналдардан бери тамаша көрсөң, тамашада айтса, эмне кылабыз эми? Нурлан, жигит деген кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт. Ооба. Чыгармачылык жашоо дегеле бул кесиптик жашоо алгач оор болуп баштаган. Социалдык тармактарда бир сүрөттү көрүп калдык. 5 жыл мурун дей, 6 жыл мурун дей сиз досторуңуз менен башка аянтта жаңы эле айылдан келген болгон сүрөттөр бар экен. Аваза көз. Аваза көмөр. Ошодон соң тиги охрана болду, кандай болду дегеле жашоо кантип башталды? Биринчи ырчылыкка тепкич кандай атталды? Оңой окат жок. Оңой окат жок чындыгында. Аябай кыйналгам. Багы мен үйдөн негизи акча алганды жаман көрөт элем ошол убакта. Ошондуктан багы эми апамдар ошол убакта чындыгында кыйынчылыкта жашачык да. Акча тартыш болчу чындыгында. Анан алардан улам акча алгандагы мен үчүн мындай кыйынчылыкты жаратчы. Ошондуктан мен өзүмчө иштей берейин деп официант болуп иштедим, охранада иштедим, көп жерлерде иштедим, ырдап иштедим. Сен охранага кантип алды? Мен ал жерде кандай охрана детский магазинге десем охрана болуп атышкан. эмелерди кийип алган охрана эмес мындай эле. Мына Дасмияда иштечим. Дасмияда жанагындай учебный машина үйрөнгөн адамдар келчи. Ошол жерде машиналар киргизип Машиналердин, крутой машиналерди охрана этет. Алардын акча алып, ушинтип мисалы үчүн бир күн 1000 сом тапсам, мен үчүн аябай көп нерсе жетчү. Анын үчүн 5 сом болчу, маршрутка менен келип кеткен тамак ашыма көп нерсеге жетчи да. Анан кийин багы ошентип жүрүп канча жыл ырдап чыга албай багы музыкалык билим алдым 4 жыл. Ошо 4-курсумда гана кичине ийгилик жылмайды десем болот. Ошол убакта жаңыдан продюсер таап, шоу-бизнеске кандай кылып башымды киргизгендин жолун таппай көп жыл убара жүрдүм. Анан кийин багы буйрук экен. Жок, жакшы эле жылмаям десе, Кудай таалам жылмаят экен. Азамат ушундай эле кетир дагы мен бир суроо берип коеюн, Эми бизден бул суроону бербей койсок, анан сен эфирден кеткенден кийин дагы Назире жаным эмне бердиң деп мени урушуп жүрбө. Бул азыр ар биринин колунда телефон бар, ар бири Инстаграмдан көрүп эле газеталарга деле жазышат да. Мисалы жакында эле бир сонун клип тартыпсың. Таттуу махаббат дегенби? Турцияга бар. Кандай эле? Таттуу махаббатым. Таттуу махаббатым деп ошо жерде буга чейин бизге келгенде эфирде башка жакта жок газеталарда дагы Асель экөөбүздүн такыр байланышыбыз жок деп айткансың да. Анан кийин ошону клипте азыр бардыгына болду ушундай экөөңөрдүн ортоңордо махаббаттай бардай көзүңөр жалтырайт го. Бул эмне? Жокуңар неге сом эмессиңер го? Сом эмессиңер айткыла. Бул ортобузда Сыр эмес, баары эле билет. Таарынышып эмелер болгон убагында эми жашоо тегерек айланып келет. Бир күн таарынышкан адам менен эртең аябай жакын дос болуп калышың мүмкүн дегендей, аябай жакын болуп калышың мүмкүн дегендей. Багы мен бул суроолорго көп интернет газета, журналдардан да сураганда коруп калдым да чындыгында. Сюжетинде мындай качан үйлөнүп такталып бышканда гана айтайын деп чечтим. Азырынча
азырынча мен азыр айтсам эртең дагы Болбой калса дагы уят болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул нерсенин убакыт сааты келет, ошондо Анда мындай Мындайча айтканда эми азыр Асель менен сүйлөшүп туруп, бирок дагы варианттар бар экен. Жок, варианты жок. Мындай Асель экөө сүйлөшүп турган урушуп кетиши мүмкүн экен да. Анан кийин Ошого варианттар бар. Кайра жараша алышы мүмкүн экен да. Бакыт каалайбыз сага. Ошондой эле чыныгы сүйүүңөрдү тап, сага үйлөнө турган убакыт келди. Кудай буйруса, Буйруса, эми ушу бакытсыз. сенден тойлук деле күтөбүз. Үйдү заңгыратып салыпсың, ата-энени көчүрүп келипсиң. Эми бир гана келинчекти алып барып ата-энеге чай куйгузуп. ой, Жакшы пландар, жакшы пландар ушулар. Жигиттин баягы бир эки өзүң кесибиңди, анан келинчегиңди тандоо эме калат го. Ошондуктан ушул жагын жакшы тандап алсам деп Кудайдан тилейт элем. Албетте. Бир окурман, аябай билерман адам айткан болчу, келинчек тандап атканда абайлап тандаш керек, бул сага машина эмес, жакпай калса берип саласың дегендейчи. Алмаштырасың дегендей. Мынакей азыр эле ушунчалык бүт жерди мен уксам деле телефон звоногунда деле, машинеде деле, үйдө деле, телевизор, радиодо бардык жерде Самара экөөңөрдүн ырыңар. Анан ар кимден угуп каласыз, ушу Самара экөө Самара күйөөсү менен ажырашып кетиптир, анан Нурлан экөөнүн бир нерсеси болуп атыптыр. Ушундай сөздөр угулат да. Мен да эл арасында жүрөм да. Мен деле тааныштарым ушинтип сурайт, "Ой, айланайын, андай эмес. Самаранын 3 баласы бар. Нурлан үйлөнө элек бала" деп мен сенин ордуңа жооп берем. Анткени сен жетишпейсиң да бар жооп бергенсиң. Аларга сенден суралбайт. Анан эмне үчүн ошо анан кээ бирлер айтып калат, Асель экөө жарашкандан кийин Асель экөө ырдабайт беле. Эмнеге Самара экөө тандалды? Анан кийин ушул эле суроого кошумча өзбектер биринчи ырдаган экен, анан казактар ырдаптыр, анан сен ырдапсың. Сен мисалы буга чейин бир дагы башка өлкөнүн ырын которгон эмессиң. Ушул ырды эмне себеп болду? Ушуну айтып берсең. Негизи жакшы ырды ырдап коюш болот деп ойлойм да. Жакшы ыр баягы анткени бизде бирдей калыпта ырлар акыркы учурларда көбөйүп кетти. Ошондуктан мындай орусча айтканда разнообразие да керек деп ойлойм да. Шоу бизнесте улам жаңыланып. Анан бул чыгарманы мен аябай хит болот, эме болот деп деле жастырган эмесмин. Машинада угат элем. Сиз беле же Самарабы? Самарага. Же Самара сизге сунуш кылды? Азыр айтып берейин. Анда биринчи машинада аябай угуп жүрөт элем бул чыгарманы. Мага аябай жакты. Сөздөрү, эмелериме өзүмө да аябай жакты да. Бирок ушундай стилде ырдап аптырмын. Бирок кандай болот экен деп анан угуп атып, ырдап аткан кыздын үнүн Самара Кайрымовага окшоштурдум. Анан кийин дос балдарыбыз менен мен жөн угуп жүрчүмүн. Дос балдарыбыз менен бир күн ошто олтуруп, ушуну ырдап койбойсуңбу? Сон болот деп мен азгырышты да. Анан менде дагы мындай ой болду. Бирок мен ушка чейин ыр которбосом кандай болуп калат? Кандай болуп кетет деген ойлор болот экен. Анан ошол Ошко барып, Ошто концертте жүрүп, ошо Самара Кайрымова бир концертте болуп калып, анан ошо жанында ошо Макс Давранов деген дос балам бар, ошо жүр барып айтып көрбөйлү. Угузуп көрөлү. Укканда ал да сразу жакты. Давай ырдайбыз. Жастырабыз дедик. Анан сразу жастырганда бизге ошол студияда жастырып аткандарга эле сразу жакты. Бул жакшыр болот дешипчи. Өзбек туугандар дагы сиздерге наразычылыгын айткан турбайбы? Буга эмне деп жооп бердиңиздер? Ал наразычылык деле эмес, бул азаттыкка чыгып кеткен. Азаттык немеси Чехияда экен. Абагыл көбү түшүнбөй калып атышыптыр ошол нерсени. Азаттыктын ал жакта өзбекче дагы эмеси бар экен. Кыргызстанга да тарайт экен. Жаңылыктарчы. Ошо биздин кыргызча жазылганы өзбекче таркалып интернетке чыгып кетти да, азаттыкка болуп. Ал жерде жакшылап угуп көрсөңүз, наразычылык деле эмес, мындай которулду, тигүү деп эле айтылып атат да. Жооп Бирок эч ким мындай келип айткан жок, эмнерде болдуң деп чалган жок, дегендей мындай болгон жок. Дейли автору ким экен бул ырдын? Автору бул 70 канчанчы жылы бир киного саундтрек болуп жазылган экен. Бир киши экен, атын унутуп калдым. Убактыңызга рахмат, Нурлан мырза. Келиңиз эми салтка айланган суроо. Европага барып келдиңиз, Кореяга барып келдиңиз, Дубайга барып келдиңиз, Араб Эмират шаар мамлекеттерине барып келдиңиз. Бул суроого сиз кыйналбай эле жооп беришиңиз керек. Кыргызстан Нурлан Насип үчүн эмне? Кыргызстан
Менин мекеним бардык эле ушунча жооп берсек, менин ушул жерден кимдик каны тамган жерим. Кыргызстанды бир дагы мамлекеттерге алмаштырбайм, салыштырбайм. Мен үчүн Кыргызстан ар дайым бийик. Буюрса өнүгөбүз, баарын жеңебиз. Ай азамат сонун баракелде. Анда кайра эле эстеликке сүрөткө түшөбүз. Кандай туруп түшөлүбү же? Нурлан менен туруп түшөлү. Ортого келип алыңыз. Ортого келиңиз. Кол чабуулар. Нурлан Насип, эми келиңиз, мына эми кызык келди. Эми сизге ушундай сонун оюнду даярдаганбыз. Өткөндө биринчи келгенде анча биринчи келди чочутпайлы деп жеңил оюн бергенбиз. Эмне ойнодук? Анда да өзүңүздөр жаңы алып бараткансыздар да. Ооба да. Андан кийин деле кийинки сезонго Нурлан чакырдык, Нурлан келбей койду. Бош эмесмин де, баш оорутат, тияк курсак оорутат дейт. Кийинкисинде концерт, баш оорутат, ичи оорутат дейт. Амма 4-ч сезонго келип атат. Эми ошондуктан биз бул оюнду атайын сизге даярдадык. Оюндун аты штрафник. Штрафник. Мына реквизиттер даяр Нурлан. Оюндун аты жанагы эле айткандай штрафник. Баарына катышабыз. Бирок эң эле биринчи сиз менен ортого келип туруп, бери келип бериңиз. Өзүңүз байкаңыз, бул жакта жок деген жазуусу менен турат. Бери коюп берейин. Ар бирөөсү 20 килограммдан, 15 килограммдан экен, ооба дейт. Ооба жок. Колуңузга кайрмайсыз. Биз Назира айым экөөбүз бирден суроо сурайбыз. Сөз колдонгон болбойт. Ообаны болсо ообаны көтөрөсүз, жок болсо жокту көтөрөсүз. Сүйлөштүкпү? Ооба. Канчалык деңгээлде Нурлан чын айтканды жакшы көрөт экен, жооп текшерөбүз. Оор, негизи сизге мындай дагы оорураан алып келейин дедик, бирок ушул болот го деп алып келдик. Деген жокпу? Деген жок. Баш болбойт. Мына, жок бул. Откен болбойт. Болбойт, макулбу? Назира айым, баштадыкпы? Кол чабуулар жаңырсын. Штрафниктин биринчи этапы башталды. Атайын качоктоп мага алып келсеңер. Айтсаңыз мырза, сиздин атыңыз Нурланбы? Ооба. Сүйлөбөз, монт көтөрүңүз, монт өйдөгө. Ушундай эле көтөрбөйм. Жок, мен сизге бир көргөзүп коеюн. Атыңыз Нурланбы дегенде монт туруп, монт өйдөгө көтөрүп сүйлөштүкпү? Ооба же жок дегенде. Кеттик анда эмес. Атыңыз Нурланбы? Ооба. Жок, сүйлөбөй эле кой. Сиз милицияга түштүңүз беле? Учурда жүрөгүңүздө бирөө барбы? Өкөндө көтөрсөм. Бирөөнү көтөрүш керек. Азыр ушул суроого жооп күтүп аткандар мынтип жакындап калды сыналгысын, эмне аягын көтөрөгө өткөн деп. Нурландын жүрөгү бошпу? Жүрөгү жок. Бош эмес экен, Нурлан табыз. Нурлан, бул жашоодо эми баардыгыбыз эле балалык кылып, ар кайсы нерсени тоого урдамай тияк бир нерсе урдап көрдүңүз беле? Ой, такыр урдаган эмес. Шеге кезде конфетта урдаган эмес, апабыздын, Ошолор киребереби? Киребет, ал эле урурлукта. Эмне ойлодуңуз беле? Благотворительность. Нурлан табыз. Нурлан, көчөдө кетип баратсаңыз, сизди тааныбай калса жинденесизби? Жакшы. Бирөө келип туруп сизге айыбай мен кыйналып атам, Нурлан акча берчи десе бересизби? Ооба, берип. Нурлан айыбай кыйналып атам, акча берчи. Нурлан, келечекте сиз мыкты бийчи болосузбу? Ошону билбейм. Билбесең экөөнү тең көтөрүш керек. Кыйнабай эле койчу. Болду дейт. Ол чакпайсаңыздар го. Бери коюп туруңуз. Бери коюп туруңуз. Бүтө элек бирок. Бул деген болгон эле биринчи этап. Штрафник жөндөн жөн аталбайт. Обручта калмаңыз. Бул жактан баштаңыз. Бул жол башталат. Обручта айландырасыз. Бул жактан акырын басып өтөсүз. Тет жакка чейинчи. Бирок жөн эле басып кете бербей, ырдайсыз. Азыр койттур. Кайсын ырдазаман да? Көпөлөк дейт. Студияда барам көпөлөк чыгат экен. Тет жакка чейин басып барышым керек. Ошо жакка чейин. Мен нерге жетем дейм. Так. Биринчи разгон алабыз керек. Макул, разгон алабыз анда башында. Катыраак разгон алыңыз. Айлантып көрдүңүз беле? Ушуну жакшы ойноп алыпмын кичинекей кезинде. Сизге ойной турган денеге деле керек жок, котпай, ошон үчүн котпойбуз.
Қана? Құдай сақта. Қорқпай қойыңыз, бес жақты кеспейді, ештеңе болбайды, бары жақсы. Жоқ түшіп қалады ба? Кете беретілем бата. Ей, қана? Кеттік, Харекет қылып көрейін, Жалғыз мен. Жақсы, шынтелер жүріп кетесіңіз ғой. Кетеміз бе? Өр оқшаш. Соны болды, тей. Так. Жашуымда сенсің. Сіз ұрчысыз ба? Қана өр, жашы болды, сен. Бәк кішек қалды. Қана? Мен. Қалдырып қойыңыз. Екінші раунд бітті, қолшағылар. Үшінші раунд Нұрлан сізге қолға дайырлаған теннис алып келдік. Бұл теннис бар. Чоң теннисінің столы, оң жағы, сол жағы бұл теннисный топ. Оны тілі ойнамай. Бұны ойназа болады түш керек. Жөн ойнамай, бірақ мұны деген билер чөнеш керек. Яғни биле алып. Мақұл бұл? Музыка қойып бересіз. Яна уаппара бирап деген твист сияқты билеп. Мақұл бұл? Жөн ойнамай болбайды. Баштабай тұрыңыз. Даярдалсаңыз бұл. Биге даярсыз да, музыка қойып бересіз, музыка менен чоғы. Топ түшіп кетсеңден қайра баштан гантелді қылдырып қойыз, топ түшірбеш керек. 1, 2, 3. Hoppa! Қайра баштан, кеттік. Билейіз. Баракелді, жақсы. Үшінші раунд бітті, эми супер финал сөйкі телекөрушілер біздің авторларымыздың ойындары. Нұрлан, мұны бұтқа тағас. Бұтқа? Келіңіз, ылдый отырсаңыз болады. Бұл жағына керегізесіз. Шумен бұт кеймен. Артын мұндайдан қартық қадап қойсыз. Бұл жағына ашып қойыз. Бұл жағына ашып қойыз, мұндай қыпсызып қойыз бұл жағына. Мұндай ағыл өлі. Емеч ордығы жоқ. Бары жөпшен өкай. Мол сүрөткө, мол жерге. Асел Қадырбек оның сүретін тап бересіз, бұтыңызмен. Бұтымен бе? Бұтымен, елестетіп алып, анкен еме өзіңіз байқағанда еле, сүреттерден деле, видеодан деле, инстаграмдан байқа отасы, жаттап деле бүттіңіз да сүретін көргізген керек жоқ. Портреттің, белден өйде тартсаңыз болады. Қолмен тартқан оңай болады, үшін бұтымен тарттыр алды. Нұрлан деген жақсы сүрет тартады, керек болса бұтымен де сүретке тартып қойды. Сүрет, бұтменен. 1, 2, 3, кеттік. Geçir koysun ya böyle olsa. Kızıkta yakıl koysun bir gün. Tamam, nesinden başlayız? Gözünden başlayalım. Gözünden başlayalım. I don't know. Автограф қойыңыз ылды жағына. Бұл еркек оқшаш қалды. Білбеймін, сіз Аселді қандай елестетесіз. Аселге олса бұл өртті қойсын. Аселге олса бұл өртті тұғана дайырыз бұ? Ешкім көріп әтті. Лот 1. Сүрет сатылады, Асел. Керек болса кел авал болса елге жай 300 мүмкін. Өзің сатып ал. Бұл Асел Қадырбекова туғандар. Керек болса туғандар, ағайлатшы. Жігіттің Нұрланның сүйісі қандай күшті қолмен емес керек. Бұтменен да тартып қойды, көрдіңіз? Егерки кинолардағы король жолбысында теріс қарманды ойнаған еркектер бар ғой, шаштар ұзын, Страшный киноларда тұрады. Страшный киноларда. Еркек страшный ол болып кеді. Өзіме жақтым. Әсел үшінде өзі сөйлешет білеңіз? Точно сөйлешпей қоймықсыз тұрау. Жақшы Әсел мұнда емес екен тоғдар. Қол шақ қойсаңыздар бұл. Разылығызды білдіресіз. Келіңіз. Анда, келіңіздер урматтуу туугандар, биздин Нурланга жашнакай белейлибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Дагы бир жолу Нурланга кол чабуулар. Ата кондитердик фабрикасынын жашнакай таттууларын сизге ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат, биздин оюндарды четке какпай жакшы аткарып берген үчүн Нурланга дагы бир кол чабуулар. Нурлан бұл таттыларды... Тошын алып кетем мұны? Бар, алып кетесіз. Жаңа елдегіде емес, көргөз қойлы алу олмай емес. Қайра тияқтан алып қойбайсың. Жоқ, тияққа шыққанадағы инстаграмға тартып көргөз қой, сөйтшінде берді депші. Инстаграмдан көрсетем. Алып қойса, алып қойды айтам. Чай, эме, атенеңе... Алып қойса, алып қойды айтам.
Эркин микрофон. Жалпы биз менен болгон угармандарга, көрөрмандарга терең таазим. Бар болсун, кыргыз элибиз өнү көрсүн. Сиздерге дагы ийгилик. Рахмат. Ушундай жакшы программалар Кыргызстанда көп берсин. Бизден катачылык кетсе, туура эмес сүйлөп койсок, Орозон айында кечирим сурайт сиздерден. Нурлан, насип сиздер үчүн. Нурлан мырза, аман болуңуз, бар болуңуз, келтириңиз. Кол чаялар менен узатканмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө. Кол чаялар менен. Тафино, жемиштан думанай. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Туптуура айтасың, анда сулуулар бардыгыңыздар дүйнөнү сактап калыш үчүн мээримге шашылсаңыздар болот. Мээрим бардык айымдарды сулуу кылат. Айымдар, Аленага шашылсаңыздар, жаңы сонун кийимдер келиптир. Дареги, Караван соода борбору 1-кабат 6А бутиги, Аленага шашылыңыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, убакыт зымыраган кош демекчи, тилекке каршы аябай аракет кылсак дагы бүгүнкү берүүбүз соңуна келип жетти. Чын, биз коштошкубуз келбей турат, ошентсе дагы кайрадан биз бир жумага эле коштошуп турабыз. Жакшы жатып, жакшы түш көрүңүздөр, бизди түш көрүңүздөр. Эмки жумада дагы сонун сиздерге маанай тартуулаганга аракет кылып, биз даяр турабыз. Жана албетте эле унутпаңыздар, ар дайым бири-бириңиздерге бир гана жылуу мамиле тартуулаңыздар. Салам Кыргызстан, бир жумадан соң көрүшкөнчө сак саламат алыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда Назира Жетигенова, Санжар Мыкеев. Салам Кыргызстан! Переживать этпей эле кой, бардыгын өзүм эле бүтүрүп койдум. Келбегениң деле жакшы болду айланай. Бирок айтып берейин да, биякта ушактарды, бирок бир чети сен жок, жаман экен да эч ким менен ушакташа албай, жанагы тиги Санжарда эле отуруп турчу деп сен Расиланы кармап баса калчу экенсиң да. Азыр болсо Санжар качып кетти, мен сага айтпасам мен үйгө барып тынч укталбайм. Тиги эме келди да биринчи. Нена келди, анан кийин ушундай эмет эткенсиң го, мындай кылат экенсиң го десем, ооба деп алыптыр. Анан кийин мындай эле көчөдө кийим кийип келип алыптыр. Анан мен эмне көйнөгүң жокпу деп эме чаңынан сурасам, эме бир башка машина менен келгем да, ошо машина менен кетип каптыр деп атпайбы. Анан эми атайын эми салам Кыргызстандан келем, мен жакшыраак эле кийинип келбейимти беле, каадаланып. Анан кичине температура болуп атам дейт. Мен деле температура болуп, биз деле ушул жерде температура болуп отурабыз го эчтеке. Эми эле ал деген. Анан Нурланды укпайсың, Нурланды. Нурлан эми бир аз арыктап кеттир, баягыдай эле. Анан тиги эме биз жа тишине тийишпедик билесиңдеби? Анан тиги анын поклонницалары бизге тим эле жаман комментарийлер жазып, мынакей жаман жагын айтсаң түздөлөт да, тиштерин жана зымдарды тагалыптыр. Брикет деп койчу эле, аны тарттырыпчы. Өзүн эле плюс кылдык да, анан элдин баары эле бизди жаман көрүп отурушпайбы тиги. Силер ушактайсыңар жаман деп. Кой андай, мен кеттим. Ошол чыгып бардыгы эле жакшы болду, не переживай. Эмкиде жумушуң болсо дагы эле келбей деле койсоң болот. Давай, пока.